Кыргыз тили 3 класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тема сөздөрдүн мүчөлөрү жана алардын түрлөрү. Буга чейин биз сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Ушул сабактын максаты менен бүгүнкү сабакты ишке ашырабыз. Оңгу жана мүчө жөнүндө түшүнүк алабыз. Сөздөрдү оңгу жана мүчөгө ажырата билебиз. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчө менен айырмалай алабыз. Сөздөрдүн ичинен сөз өзгөртүүчү таба сөз кылуу тема ушул жөнүндө сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү биз сөздөр аркылуу эмне кылабыз? Сөздөрдүн бири-бирине куроосу аркылуу сүйлөп түзөбүз, мына ошону биз уңгу деп атайт экен. Сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү уңгу деп аталат. Уңгу өз алдынча туруп бир маанини билдирет. Мисалы, ат, карагыла, ат, эт, от, күн, нан, гүл. Бул сөздөрдү айтып жатканда кандайдыр маанини билдирип аткан билебиз. Ат дегенде, эт дегенде мисалы, эт адамдар жей турган эт, от күйөт, күн асманда күн, нан тамак аш, гүл булардын баардыгынча туруп уңгу деп биз эмнени айтабыз деп өз алдынча туруп бир маанини билдирген сөздөр булар эмне уңгулар деп аталат экен. Башка сөздөрдүн жасалышына негиз болот. Уңгу бул уңгудан биз бир нече башка сөздөрдү жасап чыга алсак болот. Ошо сөздөрдүн башка сөздөрдүн жасалып чыгышына негизги көмөкчү бул эмне экен? Уңгу экен. Ал эми мүчө өз алдынча туруп эч кандай маанини бербейт жана колдонулбайт. Мүчө уңгуга уланганда гана мааниге ээ болот. Ти, ки, га, гө, гана. Булар мүчөлөр. Эми карагыла балдар. Ти деп койсок, мен силерге ки деп койсом, эмнени түшүндүк? Га, гө, гана. Биз эч нерсени эмне кылдык, түшүнө алган жокпуз. Буда уланганда эмнеге ээ болот? Түрү бар. Биз мүчөнү эки түргө бөлөбүз балдар. Жакшылап көңүл бурабыз. Бул аябай кандай жакшы кызыктуу тема. Кантип байыт кыргыз тили дегенди түшүнө алсак болот да. Мүчөнүн эки түрү бар. Сөз жасоочу, анан сөз өзгөртүүчү. Сөз жасоочу дегенде карагыла өзү эле айтып турат, сөз жасоочу бир сөздөн башка бир сөздү жасап чыгуу, жоксо башка бир маанидеги сөздү жасап алуу. Уңгу өзүнчө бир маанини берип турат дагы, ал эми ага уңгуга мүчө улаганда таптакыр башка маанидеги сөз пайда болот. Ошондо бир эле сөздө маанини пайда кылган сөздөр пайда болот. Булар эмненин жардамы менен пайда болот? Булар сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен пайда болот. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөгө токтоло турган болсок, балдар, сөз өзгөртүүчү мүчө сөздөрдүн баштапкы мааниси, сөздүн мааниси өзгөрбөйт. Ал ошол бойдон эмне калат? Булар
ошол ойдон калат дагы, сөздөрдүн багыты гана өзгөрөт. Ал эми мааниси ошол ойдон калат. Бул жерде ошондо уңгу жана мүчө деген темада мүчөнүн эки түрү бар деп атабыз. Сөз жасоочу мүчө эң чоң мындайча айтканда ролду ойнойт. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн байуу жолдоруна дагы сөз жасоочу мүчө чоң жардам берет балдар. Ал сөздүн мааниси өзгөрүп, жаңы сөз жасалып чыгат. Ошондо бир сөздөн дагы бир жаңы сөз эмне кылып чыгып атабыз балдар? Биз жасап чыгып жатабыз. Ошого көңүл бурушубуз керек. Мындай сөздөрдү эмненин жардамы менен жасайт экенбиз? Сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы сөз жасап чыгат экен. Ушуну сөз жасоочу мүчөнүн ушунчалык күчтүүлүгүнө көңүл бургула балдар. Эми карагыла сүрөткө. Мен бул жерге сөз жасоочу мүчө деп жазып койдум. Силерге табышмактаттырбай эле, бирок силер деле көңүл бурсаңар болот. Мисалы, бул жерде китеп. Эмнени көрүп атабыз? 3 сүрөт көрүп атабыз бул жерде балдар. Китеп. Анан көп китептер. Анан бул жерде балдар китеп окуп отурат, Анан бул жерде китеп алып атат бул бала, бул кыз китепти бул балага берип жатат. Ошондо бул жерде 3 сүрөттү көрүп атабыз. Китепти, көп китептерди, анан китеп сатып жаткан кызды көрүп атабыз. Кызды кечиресиңер адашып болдум. Эми карагыла. Китеп баардык сөздөр келип чыкты. Бул жерде мүчө көрүнбөй калды балдар, бирок акыркы мүчөсү Ч мүчөсү. Ч мүчөсү карагыла. Китеп бул уңгусу, сөздүн уңгусу китеп. Өз алдынча эле туруп, мына китеп деген сөз кандайдыр бир маанини берип туруп атат. Көрдүңөрбү? Китеп бул биз эмне? Китептен эмне кылабыз биз? Китепти окуйбуз, ал жактан билим алабыз, көп нерсени үйрөнөбүз, көп нерсени билебиз. Бул уңгусу сөздүн. Эми карагыла. Кана. Кана деген мүчө бул балдар. Мына бул жерде кана мүчө болуп туруп атат, көрдүңөрбү? Анан кийинки мына Ч мүчөсү. Ч. Бардыгын бириктиргенде китепканачы деген сөз пайда болду балдар. Китепканачы деген сөз келип чыкты. Көрдүңөрбү? Китепканачы. Уңгусу сөздүн мүчөлөр кананан Ч деген мүчөлөр эмне болду? Бул жерде жазылды. Ошондо китеп деген бир сөз, китепканачы. Китепкана, библиотека, китепкана. Бул жерде көп деген китептер болот. Анан ошол жерге барсаң, өзүң каалаган китебиңди, өзүң окуйм деген китепти сен китепканадан таап аласың. Анан китепканачы. Китепканачы. Бул китепканада окурмандарга китепти эмне каалаган китебин таап берген эжени биз китепканачы дейбиз. Ошо окурманда дайыма китепканада китепканачы болуш керек, китепканачы болот балдар. Ошондо биз эмне кылдык? Китеп деген уңгудан эки жаңы сөз жасап чыктык. Китепкана, китепканачы. Мынакей уңгу, булар мынакей мына бул мүчөлөрү балдар. Ошондо бир уңгудан эки мүчөнү, бир уңгуга эки мүчөнү жасоо менен биз балдар эмне кылдык? 3 сөз жасап чыктык. Китеп, китепканачы, китепкана, китепканачы. Көңүл бурабыз балдар. Андан ары сүрөттөн биз эмнени көрүп атабыз балдар? Сүрөттөн биз карагыла дарыларды көрүп атабыз. Бул дарыны биз ооруп калганда, дарыгер кичине бир жерибиз ооруганда дарыгер эмне кылат? Бизге дары жазып берет, дарыны ичкенде биз сакаябыз. Көп деген эмнелер көрүп атабыз? Дарыларды көрүп атабыз. Ар кандай түстөгү дарыларды көрүп атабыз. Эми карагыла балдар. Бул сүрөткө көңүл бурабыз, анан бул сүрөткө көңүл бурабыз. Бул сүрөттөн биз эмнени көрүп турук балдар?
Биз дарыгер дары жазып бергенден кийин дары алыш үчүн биз каяка барабыз? Туура балдар. Каяка барабыз? Дарыканага барабыз. Мындайча аптека дейбиз, дарыканага барабыз. Бул дарыканада дарыгер жазып берген дарыны берген адамды дарыканачы дейбиз. Эми бул жерден уңгусу кайсы болду? Уңгусу дары болду балдар. Уңгусу дары, дарыканачы, карагыла. Уңгусу дары, каначы. Жаңы биз эмнеди? Дары деген сөздөн эмне кылдык? Эки сөз жасап чыктык. Дарыкана, дарыканачы деген сөздөрдү жасап чыктык. Мынакей бул сөз жасоо үчүн мүчөлөрдүн ачканда сөздү кантип жасап чыгат экендигин билдик. Мисалы, үчөө үч таптакыр эле башка маани берип атат. Дары дегенде биз ден сакайып кетиш үчүн дары ичебиз. Ошол дарыны алыш үчүн биз кайда барат экенбиз? Дүкөн, дарыкана дүкөнүнө барат экенбиз, дарыканага. Ал эми ошол дарыканада иштеген бизге дарыны туура бериш үчүн арды ким экен? Дарыканачыга кайрылат экенбиз. Ошону бир уңгудан, дары деген уңгудан эки жаңы сөз жасап чыктык балдар. Анан кийин карагыла. Аябай кандай сонун сүрөт көрүп атасыңар, балдар, көрдүңөрбү? Жоңоктогудай. Ушул сүрөттөрдү кимдер жаратат? Кимдер тартат, мындайча айтканда, карагыла. Адам. Мынакей көрүп атасыңар, колунда эмнеси бар? Кол калеми бар. Ар кандай түстө боектору турат. Мына ошондо карагыла балдар. Сөз канча жазылды? Сүрөт. Биз кадимки эле сүрөттү көрүп атабыз бул жерден. Ал эми ошол сүрөттү тартып бизге аябай кандай сонун кооздукту тартып берген бул эмне экен? Сүрөтчү экен. Сүрөт деген сөздөн биз сүрөтчү деген дагы бир сөздү эмне кылып чыктык? Жасап чыктык. Бул эмненин күчү менен жасадык? Сөз жасоочу мүчөнүн жардамы менен жасап чыктык балдар. Мына сүрөтчү кандай сонун нерселерди бизге эмне кылат экен? Тартуулап жасап берет экен балдар. Көңүл бургула. Сүрөт уңгусу мына өз алдынча эле турганда эмне кылып атат? Маани берип атат. Сүрөт. Ал эми жөн эле биз чү деп койсок эмне кылат экенбиз? Эч нерсени түшүнбөйбүз. Чү дегенде эмнени түшүнөбүз? Эч кандай өз алдынча туруп маани берген жок. Бул эмне болду балдар? Мүчө. Мүчөсү мынакей карагыла. Мүчөсүн өзүнчө мындай кандай кылып сызып койгон, бул уңгусу, бул мүчөсү. Сүрөт. Сүрөтчү. Жаңы сөз жасап чыктык балдар. Андан кийин биз эмне кылып атабыз? Негизи кыргыздар көбүнчө мал чарбачылыгы менен айланабыз, иштейбиз. Малдарды көрүп жатабыз. Эгер биз ушу малдарды, мына малдар, койлор, жалпы жөнүнөн биз адабий тилде малдар деп коебуз. Бирок ушуларды жөн эле биз кой берип койсок, булар эмне болот? Булар ар бир жака кетип калат да. Анча ага бизге эмне керек? Эмне керек балдар? Малчы керек. Ушу малдарды караган эмне керек бизге? Ушу малды караган адамды биз эмне дейт экенбиз балдар? Малчы дейбиз, карагыла. Малчы. Карап көрөйт, мынакей уңгусу балдар. Мен сызган жокмун, анткени буга чейинки сөздөрдө мен сызып силерге көрсөтүп аткам. Мына мал, уңгусу, чы мүчөсү. Чы деген чы десек өз алдынча турганда эч кандай маани берген жок балдар. Мал дегенде көптөгөн кой, ат, уй дегендерди түшүнөбүз, А бул жерде мен силерге койлорду алдым. Мына мал. Ошону караган адам малчы экен. Жаңы сөз жасап чыкты. Эми балдар, сөз өзгөртүүчү мүчө. Көңүл бурабыз. Сөз өзгөртүүчү мүчө сөз жасоочу мүчөдөн эмнеси менен айырмаланат? Бунун канчалык деңгээлде бизге керек? Сөз өзгөртүүчү мүчө сөзгө уланса, сөздүн мааниси сакталып, анын формасы өзгөрөт. Сөздүн баштапкы мааниси сакталат. Уңгу ошолмойдон калат дагы, жаңы сөз жасап чыкпайт. Карагыла бул жерде. Мен силерге көрсөтүп берем азыр. Китеп уңгусу, китепке, ке мүчөсү. Мен китепке бардым. Мен китеп сатып алган бардым деп, мисалы, ошол багытка жараша. Китепти мен досумдан китепти алдым. Китептен. Ал китептен көп нерсени окуп билди.
Мен китептен көп нерсени окуй алдым, жоксо көп жомокту окуп билдим. Мына мүчөсү тен, ти, ке, жоксо ке, ти, тен. Мына булардын эмне кылды? Баштапкы сөздүн баштапкы уңгусу ошол мойдон калды балдар. Карагыла. Биз эмнени көрүп турабыз? Сүрөттү көрүп атабыз, аябагандай. Жаратылыш. Кайсы мезгилди көрүп турабыз бул жерде? Күз мезгилин көрүп атабыз балдар. Эми ушул жерден өзүңөр көргүлөчү, мен силерге көпөлөктү көрүп атабыз, көпөлөккө карагыла, көпөлөккө уңгусу менен мүчөсү кайсыл? Мына көпөлөк уңгусу көпөлөккө. Кө деген мүчө. Уңгусу ошол мойдон калды. Ал көпөлөккө жеткиси келди. Мына кө мүчөсүн көрүп атабыз балдар. Анан кийин да биз эмнени көрүп атабыз бул сүрөттөн? Жалбырак. Мына балдар карагыла, жалбырак. Талдын жалбырак. Жалбырак, жалбырактар. Мына балдар, тар. Жалбырактын көптүгүн көрсөттү дагы, ошол мойдон калды. Гүл. Гүлдөрдү көрүп атасыз бул жерде балдар. Гүл уңгусу, гүлдөр, дөр мүчөсү, гүлгө. Карагыла. Гүлдөр. Мен ал жерден көп гүлдөрдү көрдүм. Ал гүлгө аябай суктанды, кө мүчөсү. Булардын бардыгы сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Кө, тар, дөр, кө. Булар сөз жасап чыккан жок. Сөздүн баштапкы мааниси ошол мойдон калды. Эгерде сөздүн баштапкы мааниси өзгөрбөсө, ошол мойдон калса, алар эмне экен? Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Сөздөргө мүчөлөр улап сүйлөмдөр түзөбүз балдар. Китеп, кыргыз, шаар, токой. Китеп, карагыла балдар. Мен китепканага барып китеп окудум. Сөз жасоочу мүчө кетти бул жерде. Кыргыздар мурун боз үйдө жашаган. Кыргыздар сөз эмне болду? Өзгөртүүчү мүчө болду. Мен шаарда жашайм. Сөз өзгөртүүчү мүчө.